Bismillahirrahmanirrahim. Ислам жолу сайты тартуулайт. Жума хутбасы. Шабан айынын фазилети жана андагы бидааттарды кылуудан сактануу тууралуу. Хутбаны окуган алым Шейх Холид аз-Зуфейри, Бириккен Араб Эмираттары. Бардык мактоолор Аллахка таандык. Аны биз мактайбыз, андан жардам тилейбиз. Күнөөлөрүбүздү кечиришин сурайбыз. Напсибиздин жана амалдарыбыздын жамандыгынан Аллахтан коргоо тилейбиз. Кимди Аллах түз жолго салса, аны адаштыруучу эч ким жок. Ал эми кимди адаштырса, аны түз жолго салуучу эч ким жок. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигин күбөлүк берем. Ал жалгыз жана шериги жок. Жана Мухаммад анын кулу жана элчиси экендигине күбөлүк берем. Андан соң чындыгында эң туура сөз Аллахтын сөзү, эң туура жол Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбардын жолу. Эң жаман иштер динге киргизилген жаңылыктар. Ар бир жаңылык бидат, ар бир бидат адашуу, ар бир адашуу тозокто. Аллахтын пенделери, билгиле, биз берекелүү жакшы айдын алдында турабыз. Бул Шабан айы, бул улуу ай. Ал Ражаб менен Рамазандын арасында жайгашкан жана сооптуу амалдарды кылып калчу сезондордон деп эсептелет. Бирок адамдар ага кайдыгер, бир гана Аллах туура жолго салгандардан башкасы. Усама ибн Зейд радиаллаху анху бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт: "О Аллахтын элчиси, сизди Шабанда орозо туткандай башка айларда орозо тутканыңызды көрбөдүм?" Ал жооп берди: Ражаб менен Рамазандын ортосунда адамдар бул айга кайдыгер карашат. Ал айда амалдар ааламдардын Раббисине көтөрүлөт. Мен каалайт элем, амалдарым көтөрүлүп жатканда орозодо болумду. Хадисти имам Ан-Насаи 2357 номер менен риваят кылат. Бул хадисте сөз Шабан тууралуу болууда. Ал айда солих амалдар Аллах Таалага көтөрүлөт. Ааламдардын Раббисине көтөрүлчү сооптуу амалдардын арасында орозо бар. Ошондуктан бул айда орозо тутуу сүннөт деп эсептелет. Айша радиаллаху анха риваят кылгандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул айдын көпчүлүк бөлүгүн орозо менен өткөзчү. Ал айтты: "Кээде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык көп орозо туткандыктан биз ал оозун ачпайт деп айтып калчубуз. Кээде ушунчалык орозо тутпай жүргөндүктөн биз ал орозо тутпайт деп айтып калчубуз. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир айды толугу менен бир гана Рамазанда орозо тутчу. Ал эми Шабанда орозо туткандай башка бир дагы айда ушунчалык көп нафил орозо тутчу эмес." Айша радиаллаху анха дагы айтты: "Рамазанды эсептебегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык айлардын ичинен эң көп орозону Шабанда тутчу эле." Бул эки хадисти тең имам Аль-Бухари Сахих жыйнагында келтирген. О Аллахтын пенделери, бул хадистерде биз үчүн Шабан күндөрү орозо тутуу сооптуу иш экендигине далил бар. Бул орозону биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды туурап жана солих амалдарыбыз Аллах Таалага көтөрүлөт деп үмүт кылып кармайбыз. Ал эми имам Абу Дауд жана Тирмизи келтиришкен Шабандын ортосунан өткөндө орозо тутпагыла делген хадис тууралуу айтсак, анын сахих же заиф экендигинде уламалар арасында ихтилаф болгон. Көпчүлүк алымдар, анын ичинде имам Ахмад жана Ибн Маин бул хадисти заиф деп билишкен. Ал эми аны сахих деп Ибн Аль-Каййим, Шейх Албани, Шейх Ибн Баз жана башка алымдар айтышкан. Бирок бул хадисти сахих дей турган болсок да, анын маанисин орозону Шабандын ортосунан баштап кармоо болбойт деп түшүнүүбүз керек. Бирок ким ага чейин кармап жүрүп, бул айдын көпчүлүк бөлүгүн орозо тутса, сүннөткө шайкеш амал кылган болот. Шейх Ибн Аль-Усеймин айтты: "Шабандын ортосунан өткөндө орозо тутпагыла" деген хадис сахих болгон күндө да ким тутса, ал арам иш кылды дегенди билдирбейт. Бул жердеги тутпагыла деген тыюу андай кылуу макрух иш деп айтылганы. Кээ бир илим ээлери айтышкандай.
Бирок бул нерсе ар дайым орозо тутуп жүргөн адамга тиешелүү эмес. Эгер анын адатындагы орозо айдын ортосунан кийинкиге туш келип калса, керек болсо Шаабандын ортосунан өтүп кеткен күндө да ал адаттагы орозосун тута берет. О Аллахтын пенделери, Шаабандын ортосу тууралуу ар кандай риваяттар менен бизге көптөгөн сахих хадистер жеткен. Алардын ичинен Муаз ибн Джабал радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Шаабандын ортосундагы түнү Аллах өз пенделерине назар салып, бардык пенделерин кечирет, бир гана мушрик жана мушахинден башкасын. Абу Са'лабата радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Шаабандын ортосундагы түнү Аллах өз макулуктарына назар салат. Момундарды кечирет, каапырларды күтө турат, ал эми кек сактап жүргөндөрдү жүрөгүндөгү жек көрүүсү менен таштап коет, качанга дейре андан арылмайынча. Бул хадистерде Шаабандын ортосундагы түнү Аллах пенделерине кечиримин берет экендигине далил бар. Бир гана ширктин кандайдыр бир түрүн кылган мушрикти жана дүйнө маселеси үчүн эле өз бир тууганы менен жүз карашпай, сүйлөшпөй жүргөн мушахинди кечирбейт. О Аллахтын пенделери, бул хадистерге ар бирибиз жакшылап көңүл буруп, ой жүгүртүп, өзүбүздөн өзүбүз чынчылдык менен эсеп алалы. Балким бизде кандайдыр бир ширктин чоңу же кичинесини табылып жүрбөсүн. Андай болсо тооба кылууга шашылалы. Ширктен мен тазамын. Кантип эле мен ширк кылайын? Менде ширк жок. Таухид таркалган өлкөдө жашап жатканым мага жетиштүү деп адам айтпасын. Мындай сөздөрдү наадан жана өзүнүн кыялына өзү алданган киши гана айтат. Сен эмне Аллахтын халили Ибрахим пайгамбардан да таухидти жакшыраак тутунам дей аласыңбы? Ал Аллахка эмне деп дуа кылчу экенин сен билесиңби? Ал Раббисинен улуу нерсени сурап дуа кылган эле. О момун пенде, кел, Ибрахим пайгамбар эмне деп дуа кылгандыгы тууралуу Курандагы аятты угуп ал. Ал айткан: Мени жана балдарымды буттарга сыйынуудан алыс кыл. О Раббим, алар көптөгөн адамдарды адаштырышты. Куран Ибрахим сүрөсү 35-36 аяттар. Өз колу менен буттарды талкалаганына карабастан, Ибрахим пайгамбар өзү жана балдары үчүн ширктен, буттарга сыйынып кетүүдөн корккон. Эмне үчүн, о момун бир тууган? Эмне үчүн бул нерседен аябай коркту? Себеби өзү айткандай, о Раббим, алар көптөгөн адамдарды адаштырышты. Мына ушул себептен улам Ибрахим пайгамбар өзү жана балдары үчүн кутулуу издеп Аллахка кайрылды. Ошол заманда ширк аябай таркалып кеткендиктен ал балеге көп адамдар кирип кетишти. Аллахтан башка күч-кубат эч кимде жок. Ибрахим ат-Тейми деген улуу аалым айткандай, Ибрахим пайгамбардан кийин эми ким бул ширк деген баледен өзүн аман сезе алат? О Аллахтын пенделери, биздин жашоодо ширктин көрүнүшүнүн мисалдарын айта кетели. Азыркы заманда өзүн мусулманбыз деп коюп, бирок кабырларга сыйынган адамдарды көрөбүз. Аллахты коюп ошол кабырлардан шапаат тилешет, аларга курбандык союшат. Мунун баары алар ошол жердин берекесин алайлы деп, же ошол жердеги жаткан арбактарды ыраазы кылайлы деп кылышат. Ыйык делип аталып, чындыгында болсо куфр, ширк менен булганган бул жерлерде арбактар үчүн курбандык союларын, нүзүр берилерин көрсөң болот. Юсуф сүрөсүнүн 106 аятындагы Аллахтын сөзү булар тууралуу чындык. Алардын көбү Аллахка мушрик болгон абалда гана ишенишет. Таухидтин акыйкатын билбеген кээ бир адамдар олияларды Аллахтан да көбүрөөк улукташат. Аларга Аллахтан да көбүрөөк баш ийишет. Аларга кор болуп, алардан коркушат. Тарикатына тиешелүү болгон шейхинин алдында мүриди кепиңделе турган өлүк сыяктуу болуп берерин көрсөң болот. Бул олия кайыптуу көрө алат. Ал адамдын ичиндеги ойлорду билип кое алат деп ишенип, анын буйругуна каршы чыкпайт, сөзүн эки кылбайт. Бул нерсе динде куфр акбар, чоң капырчылык деп эсептелет. Аллах андан бизди сактасын. Андай адамдардын арасында Аллахтан башка нүзүр бергендер бар. Аллахтан башка менен ант ичкендер бар. Мисалы, олиянын аты менен, пайгамбар менен ант ичишет. Балдарынын же ата-бабасынын өмүрү менен карганышат. Андай адамдардын арасында көз ачыктарга, бүбү бакчыларга, көз боёмчу фокусниктерге, сыйкырчыларга, астрологторго барышкандар бар. Аларга барып ооруга шыпа издешет, же келечектеги жашоосу кандай болоорун билгилери келишет. Гезиттердеги жылдыз төлгө гороскопту окуп,
ал аркылуу кайыпты билүүнү каалагандар да жок эмес. Мындай нерселердин баары төлгө ачуу жана кайыпты билемдештикке кирип калат. Бул нерселер пайгамбарлардын динине каршы келет. Бул нерселер куфр акбар, чоң капырчылык деп эсептелет. Эгер адам ошол төлгөчүлөрдүн айтканына ишенсе, анда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарга түшкөн нерсеге ишенбеген болот. Ал эми ишенбестен жөн эле сурап койсо, 40 күндүк намазы кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким төлгөчүгө келип бир нерсе сураса, 40 күн намазы кабыл болбойт. Сахих Муслим 2230 хадис. Адамдардын арасында кенен этек жайган шириктин көрүнүштөрүн дагы бир түрүнө амулет, көзмончок, бидат тумарларды тагынуу кирет. Жаныбарлардын айкелдерин жаман көздөн, суук сөздөн сактайт деп ишенип, үйгө, машинага же башка жерлерге илүү кирет. Мына, бирөөсү баласынын мойнуна жип илип коюптур. Экинчиси тумар деп, анын ичинде ширк жана адам түшүнбөгөн ар кандай жазуулары бар кагазды чийдирип алып, ал аркылуу жин шайтандарга жакындык издеп жүрөт. Мунун баары ширк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким көз мончок тагынса, ширк кылган болот. Имам Ахмаддын Муснадында 16969 номерде келтирилет. Адамдардын арасында рия, эл көрсүн, эл уксун аркылуу ширк кылгандар да бар. Жакшы иштерди адамдардын мактоосуна жетүү үчүн, же элдер аны жакшы инсан экен деп айтуулар үчүн кылышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким эл уксун десе, Аллах аны угузуп коет. Ким эл көрсүн десе, Аллах аны көрсөтүп коет. Сахих Муслим 2986 хадис. Башкача айтканда, кыямат күнү аны шерменде кылат. Андай киши намазга турат, Куран окуйт, зикир кылат, адамдар аны көрүүсү үчүн. Бирок чындыгында ал чарчап мынча ибадат кылганы менен Аллах андан нааразы. Сооптуу иш аткарып, бирок шириктин кичинесин же чоңун кошо жасаган киши кантип Аллахтын кечиримине жетем деп үмүт кыла алат? Ал эми бул түнү кечирилбей турган экинчи топ адамдар тууралуу айтсак, алар мушахиндер, башкача айтканда, башкаларга кек сактап жүргөн кишилер. Мындан кек сактоо, жек көрүү кандай коркунучтуу иш экенин билсек болот. О Аллахтын пенделери, шахна деп бир мусулман экинчи мусулманга кек сактоосун, аны керт башы кызыкчылыктары үчүн жек көрүүсүн айтабыз. Бир тууганына сүйлөбөйт, кошуна кошунасына кайрылбайт. Мындай кылуу күнөөлөр кечирилип жаткан көп убакыттарда кечиримге жетүүдөн кур калтырат. Абу Хурайра риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү жаннаттын дарбазалары ачылып, Аллахка эч бир нерсени шерик кошпогон ар бир пендеге кечирим ыйгарылат. Бир гана аны менен бир тууганынын ортосунда кек сактоо болгон кишиден башкасын. Андай адам тууралуу айтылат: бул экөө элдешкиче аларды кое тургула. Хадис Сахих Муслимде 2565 номер астында келтирилет. Аллах Таала момундарды жалпысынан сыпаттап, алар: "О Раббибиз, бизди жана бизден мурда ыйман менен өткөн бурадарларыбызды кечире көр. Биздин жүрөгүбүзгө ыймандуу адамдарга карата жек көрүү салба. О Раббибиз, өзүң ырайымдуу, боорукерсиң" деп дуа кылышат экенин айткан. Куран Аль-Хашр сүрөсү 10-аят. Имам Аль-Аузаи болсо, бул хадисте айтылган мушахин деген сөздүн маанисин жүрөгүндө сахабаларга болгон жек көрүүнү алып жүрүүчү адам деп тафсирлеген. Мындай киши Аллахтын кечиримине ээ боло албайт. Дагы бир башка сөзүндө болсо, мушахин ким экенин баяндап, ал ушундай бидатчы, анын бидаты себептүү үммөт бөлүнүп жарылууга дуушар болгон эле дейт. Ибн Саубан айтты: мушахин бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн таштаган, мусулмандарга каршы чыккан, алардын канын төккөн адам. Ибн Раджаб айтты: бидат себептүү пайда болгон шахна, кек сактоочулук үммөткө каршы чыгууга, мусулмандардын канын төгүүгө, алардын малына, намысына адал деп кол салууга түртөт. Харижиттер, рафидит шииттер жана башка булар сыяктуулар мына ушундай бидатты карманышкан. Андай киши үммөттүн салаф солихтерине тил тийгизет. Болушунча аларды жек көрөт, аларды капыр же жок дегенде эле адашкан бидатчы деп эсептейт.
Шахнанын андан кийинки түрүнө жалпы мусулмандарга болгон кек сактоочулук, жек көрүүчүлүк кирет. Эң абзел иш кандай гана шахнанын түрү болбосун, көкүрөктү бардыгынан бошотуу керек. Мусулмандарга ийгилик каалап, аларга чынчы болуп, адам өзүнө каалаган жакшылыкты бардыгына ыра көрүүсү керек. Кээ бир салафтар айтышкан, эң абзел иш көкүрөктүн тазалыгы, напсинин берешендиги жана үммөткө болгон чын ыклас. Бирок буга жеткени бар, жетпегени бар. Ким көп кечирсе, коомунун төрөсү болот делет. О Аллахтын пендеси, башкаларды кечир, Аллах сени кечирет. Башкаларга аял мамиле кыл, сага аял мамиле кылынат. Мактоолор Аллахка болсун, салават саламдар анын элчисине, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына жана туура жолдо жүргөндөргө болсун. Андан соң, о Аллахтын пенделери, бул айдын ортосуна байланыштуу бараат түнү деп адамдар бидат кылып динге киргизип алган нерселер тууралуу айта кетиш керек. Духан сүрөсүнүн 4-аятында айтылат. Ал түнү келечекте боло турган ар бир иш тагдырга жазылат жана ал өзгөрбөйт. Кээ бир адамдар бул аятты бараат түнүнө тиешелүү кылып, ал түндө адамдардын тагдыры, өмүрү жана ырыскысы чечилет деп ишенишет. Бирок бул ката ишеним. Себеби жогорудагы аятта бараат эмес, бирок Рамазан айындагы Кадыр түнү айтылган эле. Бараат түнү деп аталган бидаттардын дагы бирөө бул түндү өзгөчөлөп ибадат намаз менен өткөзүү, башка түндөрдөн айырмалап бул түнү зикр дуа кылуу. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да, анын сахабалары да кылышкан эмес. Бул амалды Аллах кабыл кылбайт, аны ээсине кайтарып берет. Хадисте айтылгандай, ким биздин динибизге андагы жок нерсени киргизсе, ал кайтарылат. Ал эми Шаабандын ортосундагы түнү намаз окугула, күндүзү орозо туткула деген сөз жалган сөз. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эмес. Ким муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү кылчу болсо, калп айткан болот. Ошондой эле бараат деп кече өткөзүү, бул түнгө арнап үйдө өзгөчө тамак жасап, жакшы кийинүү шариатта жок нерсе. Башкача айтканда, бараат деп Шаабандын ортосундагы түндү башка түндөрдөн жана күндөрдөн бир нерсе менен айырмалоо, андагы кылынган амалдардын өзгөчө сообу бар деп ишенүү болбойт. Бул нерселерге бизди шарият буйрбайт. Сахабалардын бирөөсү дагы аларды кылышкан эмес. Сахабалардын учурунда дин болуп эсептелбеген нерсе бизге бүгүн дин болуп эсептелбейт. О Аллахтын пенделери, бидааттын чоңунан да, кичинесинен да сактангыла. Себеби ал мусулмандарды бөлүнүп жарылууга алып келет. Бул нерседен Аллах Таала кайтарган эле. Ачык далилдер келгенден кийин бөлүнүп талашкандардай болбогула. Мына ошондойлорго улуу азап бар. Куран Алу Имран сүрөсү 105-аят. Эгер адам сүннөттү таштап, бидаатты аткарса, сүннөт бара-бара жүрүп өлүп калат. Аллах сактасын. Кимге Аллах Таала Куран жана сахих хадистерде келген нерселер менен чектелүүнү, башка нерселерге көңүл бурбоону насип кылса, чындыгында бул эки нерсе жетиштүү болот. Аллах Таала айтат: "О адамдар, силерге Раббиңер тарабынан насаат, көкүрөктөгү ооруларга шыпа, туура жол жана бүт ааламдар үчүн ырайым келди." Куран Юнус сүрөсү 57-аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динди толук жеткизип, анан гана көз жумду. Аллах Таала айтты: "Бүгүн мен силер үчүн диниңерди толук кылдым. Силерге болгон жакшылыгымды аягына чыгардым. Жана силер үчүн исламдан дин катары ыраазы болдум." Куран Ал-Маида сүрөсү 3-аят. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام